Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз ЛТР телеканалындабыз. Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин көңүлүңүздөрдө. Бүгүнкү биздин коногубуз ошол өткөн жумадагы Кыргызстануу, кыргыз тарыхы, кыргыз маданияты боюнча сөз кылуу алкагында турабыз. Сарыгулов Дастан Исламович. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Бир жолу кош келипсиз биздин студияга. Сиздин мындай бир фактологиянын негизинде курган кызыктуу маегиңиз чынында эле абдан чоң кызыгууну, абдан чоң резонанс туудуруп жатат. Бул эми түшүнүктүү, себеби биз өзүбүздү өзүбүз таанып, өзү ким экенибизди билүү мезгили келди, чагалы келген болчу. Бирок ошонсо дагы мынакей сиздерге окшогон ушундай билимдүү улуу кишилердин айткандары өзгөчө угулат экен, жаштарга айрыкча. Ошон үчүн биздин илимий кооздордо кызыгуу абдан чоң. Дастан агай, эми биз мурунку берүүлөрүбүздө кыргызга мүнөздүү болгон, ал турсун кыргыз эмес, кыргыздан башка улуттар демеле дүңгүрөтүп биздин тарыхыбызды далилдеп, аттын кашкасындай кылып көрсөтүп бергендер жөнүндө сөз болду. Эми дагы тереңдеп кете баштасак, жалпы эле цивилизациянын жолунда дагы кандай нерселерди кыргыз таануу менен байланыштырсак болот? Мисалы үчүн шумерлер доору, Египет доору дегендей. Шумерлер жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Бул өтө кызык маселе, өтө маанилүү, кыргыз үчүн өтө маанилүү маселе. Эмне үчүн мен азыр айтып берем. Деги эле тарых илими 1,5 кылым убакыт талашта жүрүп атат. Шумер эли ким болгон, кай жерден келген? Шумер эли чоң маданиятты, чоң илим билимди адамзатка бергени талашсыз. Себеби 24 саат суткада, 1 саатта 60 мүнөт, 1 мүнөттө 60 секунд, мунун баары шумерлерден калган. Шумерлерден калган мунун баары. 150 жылдан ашык убакыт тарыхчылар, тилчилер, илимпоздор талашып келатат. Бул шумерлердин тили кандай тил болгон? Ар кандай пикирлер айтылып келди. Жоголуп кеткен тил делинет да. Жоголуп кеткен тил, байыркы тил деп атат. Мына ушул талашка 2-3 жыл мурун чекит коюлду. Өтө кызык маселе. Ал чекит коюлганы муногу 2 том китепте чагылдырылат. Бул 2-чи том, китептин 2-чи тому. Бу жерде Генезис тюрка и тюркского языка деген. Бул көрдүңүзбү? Америкада чыккан китеп. Сиэтл деген 2-чи том. Мына ушу 1-чи томунда мындан да көлөмдүү 1-чи тому. Ал жерде жанагы 1,5 кылым убакыт шумерлердин тилине кандай пикирлер, кандай талаштар болгонун баяндалат. А 2-чи томунда кандай жол менен эмненин негизинде ошо талашка чекит коюлган айтылат да. Эң кызыгы чопо жазуулар көп калган экен шумерлерден. Клинопистер да. Клинопис, чопо жазуулар. Ал эми жакшы жери өрттөлбөйт да, күйбөйт экен да, жакшы жери. Бир жаман жери морт болот экен, сынат экен. Бирок өтө көп жазуу калган экен. Ошолорду окуп, анан кийин жана талашка чекит коюлду дебедимби? Кандай сүйлөм менен чекит коюлду? Бул тарых кызык нерсе экен да. 150 жыл талашты бир сүйлөм чекит коюптур да. Себеби чопо жазууларда мындай сүйлөм табылды. Биз азыр балчелек дейбиз. Ал убакта бир ары деп койчу экен да. Бир ары 16 ок барабар. Ал убакта акча жок. Алмашат. Сен мага тери, мен сага ун берем. Сен мага баалы ары балчелек бересиң, мен сага курал берем. Ошондо бир ары 16 ок барабар. Бул кимдин тили? Мисалы бир дагы кыргыз муну күмөн санабайт го дейм, бу жерде кыргызча айтылып атат. Бир арыга 16 жебен бересиң деген сөз да. Мына ошондон кийин шумер тили түрк тили экенин талашсыз аныкталды. Мына 2 том ошондой деп атат. Бирок
Буга чейин. Мынау китеп Древняя Месопотамия. Бул Лео Аппингейм өтө белгилүү тарыхчы. Эки дарыянын ортосунда цивилизация. Цивилизация. Ефрат менен Бул Тигрдин. Чикаго университетинин профессору. Бул китеп 50 жыл мурда жазылган эмгек. 1990 жылы орус тилине которулган. 1990 жылы. Которгондо дагы Москва издательство «Наука» которгон, илимий китеп. Берде мынтип жазылып атат. В Вавилонии со времени Саргона Аккадского и вплоть до периода Хаммурапи имя царя писалось детерминативом «Дингир» – «Бог», которым обычно обозначались боги и различные предметы поклонения. Саргон Аккадский биздин доордон 2316 жылы мурун төрөлгөн, биздин доордон 2261 жылы 55 жашта дүйнөгөдөн өткөн. Саргон Аккадский ошолто чоң эң тарыхта биринчи кандыктарды түзгөн, империяны түзгөн. Мына ошого тиешелүү маалыматтын баары Саргон Аккадский теңир деп турат. Теңир деген кыргыздын тааныган, жараткан теңир. Дүйнө тааны. Эми бул бир дагы дүйнөлүк дин пайда боло электи. Себеби жөөт эң байыркы иудаизм бул биздин доордон 1600-1800 жыл мурда. Биздин доордон 2300 жыл мурун булардын баары теңир деп, ошо бийлик жүргүзгөндү теңирдин буйругу менен бийлик жүргүзөт деп теңир деп жазылып турат. Кимдин сөзү? Бу дагы жооп берип атат да, Шумердин тили эмне болгон деп. Эми өтө маанилүү маселе. Мынау китеп өтө баалуу китеп. Метаистория. Сенсационные открытия ученых о прародине человечества деп турат. Мына ушул жерде биз эмнени окуп атабыз? Берде мынтип жазылып атат. Известный чешский лингвист Грозный выдвинул гипотезу, что шумерский народ возник, скорее всего, где-то в Киргизской степи, на границе между длинноголовыми древнейшими индоевропейцами и короткоголовыми туранцами. Доисторические судьбы Передней Азии, Вестник древней истории, 1940 год, номер 3. Выявленный томским этнографом профессором Пелих шумерский миграционный след в Приобье делает основательным предположение о том, что прародина шумеров располагалась в Сибири на Алтае. Бу дагы ойлоно турган маалыматтар, туурабы? Чоң маселе. Эми бу жерде мынтип айтып атат. В Шумере, Великом Шумере, ни один человек не соперничал с другим за власть и за богатство, деп атат. Никто не нападал на соседа и не проливал его крови, дейт. Великий Шумер – страна божественных законов, деп атат. Ушул жерге тиешелүү, өтө бизге маанилүү мындай маалымат бар. 32-нчи бетте мынтип жазып атат. Шумерским раем было царство Аратта, дейт. Аратта состоит из двух слов. Ар – человек, ата – отец, дейт. Мындайча айтканда, ата бабалардын арбагы жаткан жер биздин байыркы мекенибиз дегенди туюндурат да. Көрдүңүзбү? На наш взгляд, Месопотамии предшествовала Месопотамии дальневосточная, обширная Калыма, Индигирская междуречье дейт. Калыма менен Индигир каакта Сибирде болуп атат. Сибирде болуп атат. Өтө маанилүү маселе. Эми бу жерде дагы бир маселе мынтип атат. Юстиниан приводит древнее предание из затерянного исторического сочинения Трога Помпея. Вся Передняя Азия до того целых 15 веков находилась во власти скифов. Вообще древнейшие, во власти скифов. Отсюда же мы узнаем, что эти азиатские скифы были древнее египтян. Алардан да байыркы деп атат. Вообще древнейший народ в мире деп атат берди. Этих азиатских скифов принято относить к народам туранской расы. К этой расе нужно отнести
нужно отнести первоначальных обитателей Урарту, изобретателей клинописи. Народ этот основал Шумер и Аккад деп атады. Турандар. Эми бирде ким экени белгилүү болуп атпайбы? Мынау жазуу жөнүндө маалымат болгондон кийин өтө кызык. Мынау жерде китеп, бул китеп Кыргызстанда менде гана бар. Бул эмне деген? Бул мындай Киргизский национальный узор. Бул кайдан чыккан китеп? Бул китепти Эрмитаж чыгарган. Кыргызский национальный узор, Ленинград, 1948 год. Материалы собраны и обработаны художником Рындиным под общей редакцией академика Орбели. Вступительная статья Бернштама дейт. Бизге өтө маанилүү. Натан Александрович Бернштам. Репрессия болду да. Ошо жазганда докторлук диссертациясында кыргыздардын түбү биздин доордон 4000 жыл мурда башталат деп атат да. Ошондо берди мынтет. По Рындину кыргызский орнамент состоит из 173 основных элементов, которые, вступая в сочетание с другими элементами, составляют свыше 3500 орнаментальных сюжетов. 173 основных элемента кыргызского узора разбиваются на 4 группы. Животный мир 98, растительный мир 20, ландшафты, явления природы 10, предметы быта 39 и религии 45. В ковровом и циночном производстве основные элементы из природы и животного мира представлены 47 элементами, растительный мир 5, предметы быта 16. Ушунун баарын илимий деңгээлде иликтеп бөлүп баарын топ-топко эметкенде эми карап турбайсызбы? Система повествования и комбинаций. Мындайча айтканда, оюм чийимдер бул пиктограмма жазуу болгон экен. Пиктограмма жазуунун бу жерде мындай атат. Повествование бул маалымат. Мына жерде оюм чийим. Муну минтип окуш экен. Выделена шкура барса и 2 горных козлов с обильным украшением. Основные элементы деп көрсөтүп атат. Мына бул маалымат. Подавали мясо оленей и горных баранов, приготовленные специям деген мына оюм чийим, тушкиисте. Мына жерде маалыматты карабайсызбы? Охотник в кожаных штанах, украшенных узором желобок, на хорошо подкованной лошади преследует по извилистой тропе, поднимаясь на крутую гору горного барана. Көрдүңүзбү? А бизге бул эчтеке маалымат бербейт бүгүн. Унутуп койдук биз. Унутуп койдук, жоготуп койдук буну. Бул пиктограмма эң алгачкы жазуулар. Ата-бабаларыбыз нечен миң жыл мурда биздин доордон муну таап пайдаланган. Мына 44-чү маалымат. Мына оюм чийим. В юрте приготовили кушанье из 2 горных козлов, 4 фазанов, а 4 черные вороны терпеливо дожидаются объедка. Мына минти окуш керек экен муну. Көрбөйсүзбү? Эми 48-жылы чыккан экен бул. 48-жылы чыккан. Эми бу жерде өтө мал. Мына жерде мына оюм. Вечером, когда народился новый месяц, в юрте люди в кожаных штанах, украшенных узором желобок, ели столько мяса горных баранов, что и воронам осталось. Ушинтип окуш керек экен да муну. Биз муну жоготтукпу? Жоготтук. Эми муну окумал. Муну кадимкидей эле тушкиев болуп, алайыс болуп. Берде мына маалымат мындай экен. Когда цвел хлопок, и на небе были облака, и уже летали летучие мыши, а на жайло бродили горные козлы, лодка была укрыта в листьях, в островерхих киргизских юртах лежали орнаментированные кошмы, и люди в кожаных штанах, украшенных узором желобок, ели мясо барана. Мына мындай вышивка экен. Биз муну окуй алабызбы бүгүн? Окуй албайбыз. Биздин бабаларыбыз нечен миң жыл мурун пиктограмманы жаап, Тукумдан тукумга берип келишкен да ушуну. Ушул эме менен. Көрдүңүзбү? Күндөлүк эле турмушка пайдаланчу буюмдардын баарында маалымат болгон. Анан кийин биз кыргызды билимсиз, сабатсыз, анан Октябрь революциясы адам кылды деген саясаттан баш тарткан турган убакыт келди да. Келди. Демек Шумер элине, Шумер тилине кыргыздардын түздөн түз тиешеси бар экени мына китептерди мен жазган жокмун. Мына Америкада чыкты. Мына кыргызда башка кыргыздар да жазган жок да. Муну башка элдер жазып атышат. Башка элдер жазып атат. Мына Россияда чыкты. Кадырыбызды, баабызды ошолор билип атышат.
Россияда чыккан китеп, Америкада чыккан китеп, Америкада чыккан китеп, Ленинград, Эрмитажда чыккан китеп. Эмне үчүн биз ушу баалуулуктарга кайрылбайбыз? Дым жатат, ошолойчон козголбой жатат. Мындай маалыматтарды эгерде айтып отурсак, эми турмуштан алсак, мен Далай Ламанын чакыруусу менен Делиге барып калдым. 40 жыл курулган ступа деп коет экен, күмбөз. 40 метр, 70 метр бийиктиги, 120 метр чарчы тегереги, диаметри. 40 жыл курулуп бүткөн экен. Ошонун ачылыш аземине 5 континенттен 1500 мейман чакырылды. Анан 1500 адамдан 150 адамды тандап, меймандардан Далай Лама менен жолуктурду. Жакшы көрүп экен көз айнекчен. Анан бир аз басып келип мени көрүп, Будданын түз урпагы келип турбайбы? Бияка чыгыңыз деди. Сиздиби? Мени. Анан бардым. Барсам толкунданып, колтук ташып, манжалашып, сүрөткө түшүп, бу Будданын түз урпагы деди. Көрсө Будда өзү Сакья Муни деп коет. Сактан чыккан даанышман адам деген мааниде. Биздин бабабыз экен да. А киши билимдүү, сабаттуу, муну жакшы билет экен. Көрдүңүзбү? Сиздин кандай белгилериңизден ошо сизге көңүл бурду? Мен ак калпак менен бардым, кемер-кур менен бардым, тик жака күрмө менен бардым. Анан кантип тааныбайт? Карап эле реакция кылды да. Да, көрүп эле таанып эле. Билимдүү киши да, билимдүү. Билим өтө. Аларды 5 жашынан баштап окутат да. Экинчи мисалды айтсак болот. 2006-жылы президенти ислам өлкөлөрүнүн биримдиги ОИК деп коет, Организация исламская конференция. 56 мамлекеттин падышалары 21, президенттери 20, калгандары премьер-министр, Сауд Аравиянын падышасы Салман падышанын чакырыгы менен бир жумалык жыйын болду. Акыркы күнү сый көрсөтүп, падыша Каабаны ачты. Каабаны ачканда 60 000 адам ошол жерде батат экен, ошолор турду. Ишеним боюнча Каабанын ачканда ошол жерде ким ачылышын көрсө, күнөөсүнүн баары жуулуп туруп, мына жатканда списать этилет экен да. Анан шыр эле бейишке кирет экен. Анан 60 000 адам турду. Ошол жерде биз Каабаны айланып, анан падышалар Каабага кирди. Ичи тар экен, 12 падыша кирди, анан токтотуп койду, батпайт деп. Анан эми мен же падыша болбосом, же президент, же премьер-министр болбосом, эми жаңгыс мамлекетти катышкен деп, тиякта четте турдум, аягында эми кирип коем го деп. Бир убакта ошону тейлеген адам акырын басып келип, сиз кириңиз деди. Анан жана 12 падышанын артынан мен 13-чү адам болуп кирдим. Калган падышалар, президенттер таң калып калды. Бул эмне болуп келип кетти? Ошол себептен калпак башыңызда, Кээ ошондо экен да. Сауд Аравия Осман империянын колониясы болуп 500 жыл көзүн караган экен Осман. Алар эмне мен таанымак беле, Баланчаев түкүнчө деп. Же менин кызматымды алардын падышалар менен президенттин жанында кызмат деле эмес да, туурабы? Эмне үчүн алар анда ушундай сыр көрсөттү? Алар кыргызды жакшы билет экен да. Алар да билимдүүлөр. Билимдүү. Кыргызды Осман империянан бери тааныйт экен да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.